Насыбай тамеки бул жамандыктын башталышы. Мисалы бүгүн достор менен насыбай атканды үйрөнөсүң, ушундай проблемага түшкөндө, насыбайды атып коесуң, жеңилдеп каласың дейт дагы сени насыбай атканды үйрөтөт. Андан кийин насыбай кыйын экен го десең, анда тамекини үйрөтөт. Араңарда тамеки тарайт, насыбай тарайт. Андан бул күнөө башталды да. Бул күнөөнүн башталышы. Барып бул пивого өтөт. Пиво иче баштайсың балдарың менен, анан арак иче баштайсың. Анан ушундай бир ичкенден кийин жаман иштерге барасың. Арак менен пиво, насыбай тамеки, ушунун бардыгы күнөө. Мунун бардыгы аягында барып адамды бомуш кылып коет. Ошодо бомуштар көргөнсүңөрбү? Ошо аяктан пайда болгон. Насыбайдан башталган, тамекиден башталган. Анан пивого өттү, анан арагына өттү. Аягында барып бомуш болуп калды. Ушундай болгоңар келеби? Бомуш болгоңар келбесе, анда тамекиге жакындабагыла, насыбайга жакындабагыла, уруулукка жакындабагыла, урушка жакындабагыла, көчө балдар, деде община бир нерселерге жакындабагыла. Анын аягы барып адамды бомуш кылат. Андан дагы аягында эртең кыяматта барып тозокко түшүрөт да. Себеби ар бир баскан кадамыбызга, ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө, ар бир жасаган ишибизге эртең Аллах Тааласына жооп беребиз да. Күнөөнү кантип алат? Анын тозокто азабын тартат. Рахатты кантип алат? Бейиште рахаттанат соопко. Ар бир жакшы иш адам баласын бейишке жетелесе, ар бир жаман иш адам баласын тозокко жетелейт да.